Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн менталдык арифметика боюнча кийинки сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тема бизде -2. Өткөндө биз -1 менен -5 өткөнбүз. Эми бүгүн -2нин формуласын карап көрөлүк. Бизде 2нин формуласы боюнча 2ни эсептеш үчүн биз 3тү кемитип 5ти кошчубуз. Ал эми -2ни эсептеш үчүн биз тескерисинче 5ти кемитип туруп 3тү кошобуз да. Тигил формуланын эле тескериси. Жана экинчи формула дагы ошондой. 2 барабар -3 -5 плюс 10 болсо, анда -2 бул жакта плюс 3 плюс 5 -2 болот да. Эми мисалы үчүн колубузга чыгара турган болсок, буга чейин 2 деп кошуп, мисалы үчүн 4кө 2ни кошуш үчүн 3тү кемитип 5ти кошчубуз, анан дагы 2 десек 8 болчу. Дагы 2 кылыш үчүн баягы 8ти кемитип 10ду кошчубуз. Кайра 2ни кошуш үчүн 2 деп кошчубуз. Эми ушундай эле, мисалы үчүн 14төн 2ни кемитиш керек болсо 2ни кемитем. 12 болуп калды. 2ни кемитем 10 болуп калды. Эми 2ни кемитиш үчүн мен формула боюнча 10ду кемитем, 8ди кошом. Жооп 8, 2ни кемиттим. Бул жерде жооп 6 болуп калды. Эми 6дан 2ни кемите албайм, андыктан мен бул жерде 5ти кемитем, 3тү кошом. Жооп 4 болуп калат. 4төн 2ни кемитсем 2 болуп калат. 2ден 2ни кемитсем 0 болот. Башкача дагы көрүп көрөлүк. Мисалы үчүн 82 деп коеюн. 82ден 2ни кемиттим, 80 калды. 80ден 2ни кемитиш үчүн 10ду кемитем, 8ти кошом. 78 болот жооп. Кайра 2ни кемиттим. 6 76. 2ни кемитиш үчүн 5ти кемитем, 3тү кошом. Жооп 74. 2ни кемиттим 72, 2ни кемиттим, жооп 70. Дагы 2ни кемитейин. Кайра эле жана формула менен. 1 ондукту кемитем, 8ти кошом. Жооп 68 болот. 2ни кемитсем, жооп 66. Бул жерден кайра экинчи формуланы колдоном. Ал жерден 3тү кошуп 5ти кемитип коем. Жооп 64. Дагы кемиттим 62, дагы кемиттим 60. Андан ары кемитсем, кайра эле ошол кайталанып кете берет. 10ду кемитем, 8ти кошом. Анан 2ни кемиттим, кайра 3тү кошом, 5ти кемитем. Мисалы үчүн 54. 2ни кемитем, жооп 50. Кайра 2ни кемитиш үчүн бул жака 8ди кошом, а 10ду кемитиш үчүн 50дөн 10ду кемитүү, бул 1дин формуласы, же 10дун формуласы 1дикке окшош эле. 50ни кемитип 4тү кошуп коем. Жооп ошондо менде 48. 2ни кемиттим 46, дагы 2ни кемитиш үчүн 5ти кемитип 3тү кошуп коем. Жооп 44. Дагы 2ни кемитем, жооп 42. Дагы 2ни кемиттим, жооп 40. Кайра 2ни кемитиш үчүн 10ду кемитем, 8ди кошом, жооп 38. 2ни кемиттим, жооп 36. Эми дагы 2ни кемитиш үчүн 3тү кошом, 5ти кемитем, жооп 34. Дагы 2ни кемиттим 32, дагы 2ни кемиттим 30, жана башка ушинтип улантып кете беребиз. Эми абакуста көрөлүк. Мисалы үчүн 90ду алалык. 2ни кемитиш керек. Анда мен 8ди кошом, 10ду кемитем. Жооп 88 болуп калды. Андан ары 2 бар, мен 2ни кемитип коем. Андан ары 2 жок, мен формуланы колдоном бул жактан. Менде 86 болуп турабы? Мен 3тү кошом, 5ти кемитип коем. Жооп 84 болуп калды. Андан ары 2 бар кемитип коем. Андан ары 2 бар кемитип коем. Жооп 80 да. Андан ары кайра экинчи формуланы колдонобуз. 10ду кемитем, 8ти кошом. Жооп 78 болуп калды. Кайра 2ни кемиттим, жооп 76. Кайра 2ни кемитишим керек. Анда 3тү кошом, 5ти кемитем. Жооп 74 болуп калды. Дагы 2ни кемитейин. Жооп 72. Андан ары 2ни кемитсем, жооп 70. Андан ары 2ни кемитсем, кайра формула боюнча 10ду кемитем, 8ти кошом. Жооп 68 болду. 2ни кемиттим, 66 болот. Дагы 2ни кемитиш үчүн 3тү кошом, 5ти кемитем. Ошондо жооп менде 64. Дагы 2ни кемитейин. 62. 2ни кемитем, 60. 2ни кемитейин дагы. 10ду кемитем, 8ти кошом. Дагы 2ни кемитейин.
56 болот. 2-ни кемитейин, 2 кайра жок, формула боюнча 3-тү кошом, 5-ти кемитем. Ошондо жооп 52. Дагы 2-ни кемитейин, жооп 50. Эми бул жактан 50дөн 2-ни кемитиш үчүн бул жактан 8-ти кошом, а бул жактан 1-ди кемиткенде мен 1-ди кемитүүнүн формуласын кылам, ал 4 ташын кошом, 5 ташын кемитем. Жооп 48. Дагы 2 ташын кемиттим, жооп 46. 2 ташын кемитиш үчүн 3-тү кошом, 5-ти кемитем, жооп 44. Мисалы үчүн мындан 22-ни алып көрөлү. Оңой эле алып коебуз, жооп 22 болуп калды. Дагы 2-ни алайын. Жооп 20, Дагы 2-ни алайын. Демек 10-ду кемитем, 8 ташын кошом, жооп 18. 2 ташын кемитейин. Жооп 16 болуп калды. Андан ары 2 ташын кемитким келсе, жана формула менен 3-тү кошом, 5-ти кемитем, жооп 14 болуп калды. Андан ары 2 ташын кемитсем, жооп 12, дагы кемитсем, жооп 10. Мисалы үчүн менде 25 бар болсун. Эми 25тен 2-ни кемитип көрөлү. Формула боюнча бул жакта кайра 2 жок. Мен формула боюнча 3-тү кошуп 5-ти кемитем, жооп 23 болуп калды. Бул жактан 2-ни кемитейин, жооп 21 болуп калды. 2-ни кемитиш үчүн менде азыр 21 бар. Бул жактан 3-тү кошом, 5-ти кошом, 8-ди коштум. Анан 10-ду кемиттим. Жооп менде 19 болуп калды. Дагы 2-ни кемитейин, 2 бар менде. Дагы 2-ни кемитейин, 2 бар. Жооп 15 болуп калды. Эми 2-ни кемитиш үчүн 5-ти кемитем, 3-тү кошом. Жооп 13 болуп калат. Дагы 2-ни кемитем. Жооп 11. Дагы 2-ни кемитиш үчүн 8-ди кошом, 3 таш менен 5 ташын кошом, 10 ташын кемитем. Ошондо жооп менде 9 болуп калды. Дагы 2-ни кемиттим, 7, дагы 2-ни кемиттим, 5. Эми 5тен 2-ни кемитиш үчүн формула менен 5-ти кемитем, 3-тү кошом. Жооп 3, 2-ни кемитсем, жооп 1. Ошондо биз бирге чейин 2 санын кемитип көрдүк, Мисалы үчүн 22-ге аралаштырып 2-ни кошуу жана кемитүүнү астыны көрсөтөй, артты көздөй аткарып көрөлүк амалдарды. 22-ге мисалы үчүн 2-ни кошсом, 24 болот. Дагы 2-ни кошуш үчүн мен 3-тү кемитип формула боюнча 5-ти кошом, жооп 26 болот. Дагы 2-ни кошом, жооп 28. 2-ни кошуш үчүн менде формула боюнча, биринчи формула боюнча 3-тү кемитип, 5-ти кемитип 10 болчу да. Могу жерде байкасаңар болот, 3-тү 5-ти кемитип атканда мен автоматтык түрдө уже 8-ди кемитем да. Анткени 3 менен 5 уже мага 8-ди берет. 8-ди кемитем, 10-ду кошом да. Бул жакта 30 болду жообу мисалы. 2-ни коштум 32, 2-ни коштум 34. Эми дагы бир жолу 2-ни кошоюн, мисалы үчүн. 3-тү кемитем, 5-ти кошом, жооп 36 болуп калды. Эми мындан кайра кемитиш үчүн формула менен 3-тү кошом, 5-ти кемитем. 34 болдубу? 2-ни кемитем, 32 болду, 2-ни кемитем, 30 калды. Эми формула боюнча 10-ду кемитем, 8-ти кошом. 28 болот жооп. 2-ни кемитем, жооп 26. Дагы 2-ни кемитем. Биякта 2 ташы жок, андыктан формула менен 3 ташын кошом, 5 ташын кемитем, жооп 24. 2 ташы бар кемитип коем, 2 ташы бар кемитип коем, жооп 20. Кайра кемитиш үчүн кийинки формуланы колдонобуз, 10 ташын кемитүү, 8 ташын кошуу. Жооп 18 болуп калды. 2 ташын кемитсем, жооп 16. 2 ташын кемитиш үчүн 3-тү кошом, 5-ти кемитем, жооп 14. 2 ташын кемитем, жооп 12. 2 ташын кемитем, жооп 10. Эми 10дон 2 ташын кемитиш үчүн кайра эле 10-ду кемитем, 8-ди кошом. Ушинтип операцияларды жүргүзүп кете беребиз. Эми 10-дук санын кошуш үчүн деле, мисалы үчүн 90дон 20-ны алыш үчүн баягы 2 ташын кемитем, 70 калат. Дагы 2 ташын кемитем, 50 калат. Эми 50дө биз мурда 5тен 2-ни кемитиш үчүн 3-тү кошуп 5-ти алчубуз, а бул жакта 30-ту кошуп 50-ни кемитип коебуз. Жооп 30 болуп калат да. 50дөн 20-ны алсак 30 болот да. Кайра 2-ни алсак, мисалы үчүн 10 калды. Дагы башка көрүп көрөлүк. Мисалы үчүн 200
22'den 22'ni алайын. Жооп 200 калды. Эми дагы 22'ни алыш үчүн мен бул жактан биринчи ондуктарды эсептейм, анан бирдиктерди эсептейм. Ондуктарды эсептөөсү боюнча, эсеп боюнча мен 8 ташын кошом, бир жогорку даражада бир ташын кемитем. Ошондо жооп 180. Андан ары 20-ны кемитиш керек болсо. 20-ны кемитиш керек болсо, 20-ны кемиттим. Андан ары дагы 20-ны кемитиш керек болсо, мен баягыдай эле 3 ташын кошом, 5 ташын кемитем, жооп 140 болду. Эми бул жактан 2 ташын кемитип көрөйүн. 2 ташы жок, андыктан формула боюнча 3 ташын 8 ташын кошом бул жакта. 1 ташын кемитем. Жооп 138 болду. Кайра 22-ни алып көрөйүн. 22 жооп 116. Эми дагы 22-ни алып көрөйүн. Бул жерде 2 ташы жок, андыктан мен 8 ташын кошом, 100-лүктөн 1 таш салып таштайм. Бул жак 90 болду. Эми бул жактан 2-ни алышым керек. Анда формула боюнча кайра 3 ташын кошом, 5 ташын кемитем. Жооп 94 болуп калды. Кайра 22-ни алып салсам, жооп 72. Дагы 22-ни алып салсам, жооп 50. 50-дөн 22-ни алып салыш керек болуп калды дейли. Анда мен формула боюнча 3-тү кошом, 5-ти кемитем. Бул жерде формула боюнча 8-ти кошом, бияктан 10-ду кемитем. Жооп 28. 50-дөн 22-ни алсак 28 болот. Жана ушу сыяктуу улантып кете беребиз. Менталдык арифметиканы аябай жакшы өздөштүрүш үчүн биринчи кошуунун формуласын жадыбалды жаттагандай эле же 5-10 колусту билгендей эле кошуунун формуласын аябай билип алышыбыз керек. Андан кийин кемитүүнүн формуласы ошо кошуунун эле тескериси болот. Ошондуктан кошууну билгенден кийин кемитүүнү үйрөнүп алыш бизге оңоюраак да. Бирок кошууну кынтыксыз үйрөнүп алышыбыз керек. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эмки сабактардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.